Саламатсыздарбы урматтуу достор. Бүгүн эң алгачкы сабак бул YouTube каналыбыз үчүн Gmail почта ачканды үйрөнөбүз. Gmail почта кантип ачылат? Gmail почта бул компьютер аркылуу да ачса болот, ноутбук, телефон аркылуу дагы. Аны Google платформасына кирип, ушул жерге gmail.com деп жазышыбыз керек. gmail.com же болбосо создать Gmail почту деп жазышыбыз керек. gmail.com gmail.com Ал кантип жазылат десеңиз, көпчүлүгүбүз gmail.com муну бардыгыбыз билебиз, бул почта, Google'дун платформасы. Шуну Google'га жазасыз. gmail.com Бул жерде мына эмне кылабыз? Создать аккаунт деп аккаунт ачышыбыз керек. Эгерде сиздин компьютерде же ноутбукта почта болсо, автоматтык түрдө ачышы мүмкүн. Анын астында дагы ушундай создать аккаунт деген турат. Создать аккаунт дегенди басабыз. Для себя. Для себя. Басылды. Эми караңыздар. Имя деген жерге биринчи ошондуктан каналдын атын ойлоп алышыңыз керек да. Gmail почта ачуудан мурда. Мисалы, Drawing for Children болсо каналдын аты. Демек, бул жерде дагы имяга Drawing, фамилияга Children. Же Drawing for деп жазыш керек. Сиздер менен азыр бир детский контентке, детский канал ача атабыз. Ошондуктан детский аталыш беребиз. Мисалы, бул дагы сүрөт тартуу каналы. Drawing Мисалы, Kids деп ачайык биз. Drawing Kids мына. Drawing Kids. Астында бизге өзү автоматтык түрдө сунуш кылды мына. Имя пользователя key19@gmail.com. Өзү сунуш берди ого. Бош, ошол бош экен. Кааласаңыз бул жакпаса, анда астындагыларды койсоңуз болот. Доступно деп турат мына. Бул 3, мына үчөөсүн бирөөсүн. Макул, биз ошону эле тандап коелу. Имя пользователде дагы эгер сиздер башкалар колдонуп калса, бул жерде кызыл болуп чыгып калат. Демек, ал бош эмес. Мына ушул линия көк болгонго чейин жазып чыгасыз да. Ошондо мына ачык болот ал. Башка эч ким түзбөгөн болот бул почтаны. Демек, ушул бар экен. Пароль түзүш керек. Пароль дагы бул 8 цифра, символ, англисче тамгалар жана сандардан түзүлөт. Аны дагы мына парольго жазабыз. Албетте, пароль түзүү учурунда жаныңызга дептериңизди алып алыңыз. Түзгөн учурда эстен чыгып калат да. Почтаны ачып коесуз, кийин парольду билбейсиз. Мисалы, мен азыр жазып коем. Биздин почтабыз мына. Ошону эле көчүрүп коем мен. Биздин почта жок мына жерге. Почта мына ушул болду. Эсимден чыгып калышы үчүн gmail.com. Бул почта. Мына астында пароль. Пароль 8 символдон. Мында дагы. Мисалы, kids деп жаздым. Парольду көрсөтүп коеюн, показать пароль kids. Андан кийин мисалы, караңыз, англисче тамгалар жана сан жаздым. Парольго. Ошону көчүрүп, подтвердитке дагы коем. Өзүн эле. Бул пароль болду. Аны мен копировать кылып алдым, көчүрүп, же жазып алдым дептерге. Бир жолу азыр текшерип көрөм. Эгер Google уруксат берсе, ачылат. Эгер уруксат бербесе, пароль туура келбесе, башка пароль коюңуз дейт өзү.
Дали. Демек рұқсат берді, пароль өтті. Мен паролі дағы бұл жерге көчіріп қойдым, мына пароль. Бұл почта, бұл пароль. Кейінгі қадамда телефон номер сұрап атады. Сізден дағы сұрайды. Кейбір учурларда сұрабайды. Телефон номер сұрағанда, албетте телефон, қолданып тұрған телефон номеріңізді жазышыңыз керек. Азыр жаныңызда болған. Себебі Google'дан сізге пин-код келеді. Бұл жерге менің телефон номерлерім бардығы Google'ға уланған. Қаласаңыздар ушул каналды кейін бирөөңүздөргө белек катары берсек болот. Парольдорун өзгөртүп бере алабыз. Кимге белек калабыз? Ошол адамдын телефон номерин жазабыз. Кейін өзгөртүп беребиз парольду. Аталыш өзгөрбөйт. Жымайт почта өзгөрбөйт, пароль өзгөрөт. Макул. Бул сиздин каналыңыз болот кейін, YouTube каналыңыз. 777 25 07 05 мына. 77 менен 25 07 05. Мына жерде өзү байрак желек турат. Кыргызстандыкы. Ошол код. Дали. SMS келет сизге азыр. Ошол SMS-ти. Ага. Санын айтасыз. 600 азырга. Ага. 32 11 58 мына. Подтвердить. Кейинки кадамга өттүк. Эми сизден туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңызды сурайт. Кааласаңыз, мына резервный адрес электронный почтага башка электрон почтаңыз болсо жазып койсоңуз болот. Ооба. Эмнеге десеңиз, бул сизди кийин каналды коргойт. Паролун унутуп калсаңыз, мына ушул почтага паролун жөнөтөт сизге. Унутуп калсаңыз, түшүндүңүзбү? Резервный болсо ошого жазып коюңуз. Буга чейин болсо. Ооба, буга чейин ачкан болсоңуз. Ооба. Мында mail, Gmail айырмасы жок. Кайсы бирин жазып койсоңуз болот. Ооба. Резервныйга боло берет. Сиздин туулган күнүңүз? 24 месяц ноябрь. Жылыңыз 1981. Пол женской деп белгилейбиз, жана далее дегенди басабыз. Көрдүңүзбү? Мына кийинки кадамга өттүк. Бул жерде пропустить дегенди басып кое беребиз. Пропустить мына. Google'дын шарттары бул таанышып чыгыш керек, окуп. Албетте макул болушуңуз керек. Болбосо почтаңыз ачылбайт. Google'дын шарттарына макул болосуз. Принимаю дегенди басасыз. Принимаю. Мына. Gmail почта даяр болуп калды. Биринчи кадамды биз аткардык. Биринчи кадамды. Ачылсын мына. Google командасынан кат келди. Калган настройкаларын дагы аткарып коюңуз деди. Аны кийинчерээк аткарса болот, азырынча зарыл эмес. Мына. Почта ачылды, көрдүңүзбү? Мына ушул почта. Почтаны мына жерден көрүп алсаңыз болот мына. D деп турат. Drawing. Drawing Kids. Keydrawing 19 gmail.com бул почтаңыз экен. Мына YouTube каналыбыз үчүн Gmail почта ачылды, даяр болду. Почтаны көрүп алдыңыз, а? Кандай ачылат? Муну сиздерге жөнөтөбүз. Кийин кайра иштегенге. Эми сиздер менен ушул электрондук почтага YouTube канал ачышыбыз керек. Ушул электрондук почтага YouTube канал ачабыз. Жок, Gmail почта ачылды. Эми YouTube канал ачабыз. Gmail почтасыз YouTube ачылат. Ооба, ачылбайт. Gmail почтасыз YouTube иштебейт. Келиңиздер, мен ушул жерде бул видеону аяктайын. Узун болуп